Мынакей достор, аман эсен келип алдык буюрса. Жаркын ай жашуулап. Жаппай туруңуз эшикти. Кеттик. Сопровождение менен келатат. Кадимгидей. Ого, Зульфия тең. Астына делина, үстүнө делина болду. Машалла. Кириңиз. Оппа. Не дейсиз, Зульфия эже? Мен учурашып атам. Ого. Дүржүмада мен сагынып кеткен жоксуңарбы депти. Дүржүманын ичинде мен сагынған жоксуңарбы деп атасың. Ты соскучилась по мне, я по тебе соскучилась. чемоданын семирип жарык эле кетти эле го. Сен кеттирбе. Ооба. Семиретти иши менин салып койгон. Чоң эле чемоданды салып берсем болмок экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандықтар, арбаңыздар. Бүгін керемет сонун жаңылык. Албетте, бул жаңылык ушундай Зульфия эжебиздин үйүндө керемет жаңылык. Ушул үйдө дагы да бир жакшылыктын урматында турабыз. Анткени Зульфия эжебиз мурда адам Зульфия деп кыйкырып, же болбосо бир тыкылдатканда араң угуп келген болсо, азыр тамаша ретинде айтып кетейин. Шыбыр эткендин баарын угуп калды. Так что этет болуңуздар демекчилем. Зульфия эже. Абайлаңыздар демекчилем. Албетте тамаша урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандықтар, Кудайга шүгүр, мына аман эсен жетип келдик. Сонун чындыгында бүгүн мен самолетто келатып, ушундай көп нерселерди ойлонуп келдим да. Тааныган, билгендер дагы мындай көз менен мындай суктануу менен карап, эжеге аябай бир маани берип, ошол жердеги самолеттогу стюардессалар дагы аябай бир башкача көз караш менен кызмат кылгысы келип, аларча жетелеп, нары бери алып баргысы келип, улам чайын алып келип бергиси келип, алардын кылып аткан кызматтын көрүп аябай ыраазы болдум да. Эмнеге анткени мындай болгон бир туугандарыбызга кичине болсо дагы бир кымындай болсо дагы жетелеп кызмат кылган аябай чоң бакыт достор. Баарыңыздарга мен ушуну каалайт элем, Кудайдан суранат элем, дуа кылат элем. Ар бириңиздерге ушундай бир чыныгы муктаждын бир тамчы көз жашын сүртүш, жок дегенде бир жетимдин башынан сылаштык, жана ушундай болгон көз азиз бир тууганыбызды жок дегенде бир кадам жетелештикти Аллах таалам баарыңыздарға насип кылган болсун. Билесиздерби, көз азизди бир кадам жетелеп койгонго канчалаган сооптор жазылат туугандар. Ошон үчүн мен бул эжени бүгүн самолеттон тамагын алып келип берсе, тамактарын ачып берип, улам чайларын берип атып, Жаркын айже ушундай бир өзүмө аябай ыраазы болдум да. Кудай ушул ишке бизди себепкер кылганына, буйруганына аябай ыраазы болдум да. Анткени ар бир адам бул нерсени кыла албайт экен да, чындыгында туугандар. Ушул эжеге кылган кызматыма мен ушундай ыраазы болдум, чын айтам. Ар бир адам мындай бир башкача да, бунун сезимдери башкача. Мисалы, колунда барга, же аты чыкканга, же бир мамлекетте чоң кызматта иштегендерге жанында бир жумушун бүтүрүп берип кызматын кылып, бир башкача бир сезимдер болушу мүмкүн го кээ бир адамдарга. А бизге ушул эжебиздин бүгүн аман эсен алып барып, жылыштык менен угуш аябай алдыга жылыштык жакшырып келгендиги менен аябай бир мындай сүйүнүп турабыз. Зульфия эже, куш келипсиз. Сиз дагы. Кандайсыз анан, үйдүн мындай керемет бир жытын сагындыңызбы? Ооба да, сагынып үй менен учурашып. Ошодо кирип келатканда үй менен сурашып. Баары бир үйүңүз башкачабы? Ооба да. Башкача биринчилерден болуп кире калдым үйгө чуркап келип. Ошону айтам да.
Эми буйруса кийинки настройка, кийинки больницага чейин эми бир топ эле жеңилдик болуп калды да, угушуңуз жакшы болуп калды, Ооба. жылыш жакшы болуп калды. Жакшы болуп калды. А бирок баары бир деле бир кээ бирде эми сиз көрүнүп калгансыз да, бирок мындай ден соолугу бүтүн адамга мындай кенен аң сезимде ойлонуп туруп маани берип караган адамга чындыгында кыйын да. А Жаркын эже, Ооба. Жаркын эже жумасына бир жолу, эки жолу ушул жерге келип Зульфия эжеден кабар алып турат. Чындыгында кыйын нерсе. Биз улам көз менен көрүп жүргөнүбүз үчүн кээ бирде сезбей калышыбыз мүмкүн, бирок бир көргөн адам аябай башкача сезимде болот да. Бүгүн ошол аэропортто деле регистрациядан өтүп атканда же сумкаларын улам жетишпей аттым да, баягы сумкасы бар, курткасы бар, баягы буттарын кийип эме кылып атсамчы, тааныган билгендер чуркап келип кызмат кылгысы келип атты да, караңыз, ушундай жакшы адамдар көп да, эжелерчи, Алла разы болсун, ушу балким көрүп калгандар болсочу. Албетте ар бириңиздерге ушундай кызматты насип кылган болсун. Зульфия эже, Мен дагы сага ыраазымын. Самолетто курсам тоюстун табактарын ачып берип, колмагыш пилкаларды кармап берип. тамак жебейм дейт да, анан жеңиз деп ойготуп уктап аткан болчу, ойготуп зордоп эми курсак ачты болуш керек да, анан Тамагын уктап аткам да. ошону айттым да. Анан ушинтип тамагын берип, баягы жаш бала карагандай эле болот экенсиң да, туугандар, бул нерсенин сезими мындай эмоциясы башкача да айта албайсың ал нерсеничи. Улам дагы да кызмат болсо, дагы да кызмат кылгың келип кетет экен мындай нерседечи, аябай башкача сезим. Зульфия эже, сизге Кудайым ден соолук берсин, көп жашаңыз. Урматтуу мекендештер, мен бүгүн ушул Зульфия эжебиздин жалпы биз коомчулук менен бөлүшүп кече күнү чыгып атканыбызда ушул эжебизге дагы да көмөктөшүңүздөр деп болгон 60 000 сом каражат менен чыгып кеткенбиз. Анын ичинде билет алынган, ал жактагы расходу бар, башкасы бар. Биз через Москва келдик, Москвада бир күн турдук. Ушундай расходдор болуп, мына бүгүн биз ошол күндөн тарта элдин жардамына ушул үйдө, мына күбөлөрдүн астында отчет берип кетели деп туура көрдүк. Санкт-Петербург шаарында биз барганга чейин өздөрүнчө сүйлөшүп, ушул эжени видеодон көрдүк медер, экинчи баанда операциясы болуш керек экен, мына аппараттын сырткы частын алмаштырыш керек экен деп алар келип жолугуп, бир уруксат берсең каражат чогултсак деп калышты. Анан эгерде эл кыйналбаса, элде бир жалп болбосо макул дедим, жакшы болот. Кийинки ушул операциясына сырткы кохлеарный импланттын сырткы частын алмаштырганга жакшы болот экен анда эмесе. Бирок элди кыйнабаңыздар десем, жок, кыйналбайт, бул жерде мындай иштер көп болуп турат деп. Ошол жердеги Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, мына ошол эле Улан агабыз, Керим агабыз, Жолон агабыз, Мамыр аба ошол жердин молдосу, мына ошолор инициатива көтөрүп, элден жада калса эжелер бар, кайрымдуу апалар, мээримдүү апалар, дагы бир эже экенин айтып атты, эсимен чыгып калды. Мына ошол эжелер биригип, жалпысынан ушул 4 күн аралыкта 196 400 рубль алып келип тапшырып кетти. Биз буга отчет бергенбиз. 196 000 рубльден кийин биз кайра кайтканга чейин дагы бир мырза 5 000 рубль берди. Ошол менен, урматтуу мекендештер, 196 400гө 5 000 рубльду кошсоңуздар, 201 400 рубль Санкт-Петербург шаарында 4 күндө эжебизге жардам деп чогултуп беришти, машалла. Анан сиздер ушул биз чыгып аткандан тарта видеонун астына Сбербанк карта коюлуп атат. Аны сиздер көрүп атасыздар, колуңуздардан келиши жардам берип атасыздар. Сбербанк жана Мбанк. Мына ошол Сбербанкка чогулган каражат 62 700 рубль каражат чогулду. Ошондо 196 400 плюс 5 000 жана 62 700 барабар 264 100 рубльдү биз ал жактан бул жактан Россиянын картасын иштетиш кыйын окшойт. Ал жактан биз ушул наличка чыгарып ала келдик, достор. Андан сырткары Мбанкына 67 290, мына 67 290 сом бул каражат чогулду. Сомго 67 290, ал эми рубльга жалпысынан 264 100 рубль. Жалпысынан итокту кошкондо 331 390 сом жана рубль биригип, мына буйруса азыр наличка Зульфия эжебиздин кийинки операциясына даяр турат, Кудай буйруса. Урматтуу мекендештер, ушунчалык шүгүрлөр болсун. Дагы бир 2-2,5 жылда биз бул аппараттын сырткы частын алмаштырышыбыз керек. Ошого чейин бул кечегиде врач айтпадыбы, 10 000 евро турат экен аппарат. Мына ошолго чейин жок дегенде 1 000 000 рубль чогултуп алган болсок, 10 000 евро 1 000 000 рубль болуп каткан. Андан сырткары операциясы бар. Мына ошону даярдап койсок, биз дагы
Зулфия эже дагы кыжалатчылыктан сырткары жүрөт эле. Келиңиздер, мен дагы кайрып кетем. Ушул эле видеонун астына счеттор коюлат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, ар бириңиздерге, баарыңыздарга эмес, ар бир көрүүчүгө мен кайрылып кетер элем. Ушул видеону жок дегенде 10 000 киши көрүшү мүмкүн. Ар бир инсан жок дегенде 150 сомдон жардам берген болсок, мына ушул эжебизден дагы 2 жылда өтүүчү операциясына, кохлеарный импланттын сырткы часына каражатын чогултуп коер элек. Бул нерсени эмнеге баштадык? Ошол маалда деле чогултсак болмок. Бирок 2 жылдан кийин эмне бар, эмне жок, ким бар, ким жок, кандай болот, эми бир Кудайга маалым да. А бирок Зулфия эженин тагдыры, көрүнүшү, турмушун ойлоп отурсаң, чындыгында бир күн эмес, бир өмүр эмес, мындай бир саат эле таштап кетким келбейт. Себеби акыбал ушундай, 4 дубалдын ортосунда көрбөйт, дагы Кудайга шүгүр азыр угуп калды. Бирок ошентсе деле барып кыйын да. Сөйөнөрү бир тууганы жок, таянары, жакыны жок, ата-энеси жок, туугандар эми. Анын баардыгын жакшы билесиздер. Элестетиңиздер, сиздер жөнөкөй эле бир кеңеш сурап, сиздердин башыңыздарга бир жөнөкөй эле бир мүшкүл проблема түшүп калса, эч кимиздерге түшпөсүн, бирок ошол учурда ата-эне менен же бир тууган менен кеңешкиңиздер келет туурабы? А бирок бул эжебиз мына ушул жанында отурган эжекелерибиз менен кеңешет. Бизге чалып кеңешип калат ушундай туугандар. Бирок мындай жардам бере турган, албетте ишенгени сиздер болуп калдыңыздар. Таянарда сиздер болуп калдыңыздар. Ошон үчүн мен сиздерге терең кайрылып кетем. Дагы да ушул видеону максималь таратыңыздар. Бир колунда бар инсан көрүп калып, ушул эжебиздин толук угуп калышына балким себепкер болуп калат иншалла. Жөн эле бир адам деле бир кылып аткан чыгаша, бир кылып аткан бир чыгым расходунан үнөмдөп туруп эле жардам берип койсо болот. Албетте 2 жылдан кийин ал аппаратты азыр алып койсок деле болот экен, каражат даярдап алсак. Бирок 2 жылдан кийин жаңы версиялары, андан да күчтүүлөрү чыгып калат. Ошого азыр кереги жок. Ошол убакта эле аласыңар. Каражатын даярдап турсаңар жакшы болот деп врачтар кечээкеде айтып атты туугандар. Ушундай, Зулфия эже. Эртең менен мен жалал абадка чыгам. Эми жакшы калыңыз. Бизге дагы буйруса, пенде ыраазы болбосо, Алла ыраазы болбойт дейт. Ыраазы болуңуз, колдон келишинче кызмат аракет кылып атабыз. Кандай кылып атабыз? Эми анча-мынча мүчүлүштүктөр кетип, кемчиликтер кетип аткан болсо, бир Алла үчүн кечирим сурайбыз. Эми балким сиздин оюңуздагыдай жетиле албай, сиздин оюңуздагыдай бир ухажер боло албай, кызмат кыла албай калышыбыз мүмкүн, бирок ошентсе дагы аракет колдон келишинче баардык жардам бергендерден баягындай ар бир намазыңызда бата берип, ыраазычылык билдирип туруңуз эжеке. Ошонун катарында бизге дагы бата кылып туруңуз, дуа кылып туруңуз эжеке. Тынч болуңуз, оорубаңыз, жакшы жүрүңүз. Биз сизди сурап турабыз, Бишкекке келгенде кабар алып турабыз, Эң негизи көп ойлонбоңуз, сизге көп ойлонгону болбойт, ыйлаганы болбойт, билесиз, Нерв иштетпешиңиз керек, жакшы билесиз. Мына ушул нерв иштеткендин аркасында ушул нерсе болгон, туурабы? Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эжебизге бул нерсени эме кылганы болбойт. Анан урматтуу мекендештер, акыркы видеолорумда эжебизге тиешелүү бир керемет жаңылык бар деп мен сиздерге айтып кеткем, айтып кетпесем болбойт. Кээ бириңиздерге чындыгында кызык болуп атса керек. Албетте бул эжебиздин жеке личный жашоосуна тиешелүү. Бул жаңылык жакынкы бир 5-6 айдан бери, мындай айтканда, Жаркын эже куда түшүп келип атат да. Зулфия эжеден колун жуучу деп коёбу, жуучу түшүп. Эми бизди жакындар көрүп калды, бизге байланышып, ушул Зулфия эжеге макул болсо, тура көрсө, мындай жакын көрүп, алат элем деген ушундай бир агаларыбыз байланышып калган учурлар болуп аттан, анан биз эжебиздин бул нерсеси экинчи орунга койдук да. Себеби эже өзү деле ушул чечимде турат. Себеби биринчи орунда ден соолугу турат эженин. Мына ушул нерсе болчу достор. Балким дагы жакшы ушул кабар жакшы жагына чечилип кеткен болсо, албетте сиздер менен сөзсүз бөлүшөбүз. Анан баласы жөнүндө сурап атасыздар туугандар. Мен бул теманы козгобой эле коеюнчу. Себеби бул баланын атасы бала жөнүндө оозуман сөз чыкса эле ушундай бир түшүндүрө албадым, түшүнбөстүк болду. Мындай келиш кыйын экен да. Ошо баланы жетелеп келип деле апасына көргөзүп эме кылып койсо болмок. Мына 2 жыл өттү. Мен ниетим ушул эже ууккандан кийин ушул эженин кулагы Зулфия эже дегенде эмес, апа деген үндү укса деген менин жүрөгүмдө ушундай бир арман бар эле да.
Şu ejenin kulağı, düşünüp atasızlar bu şu ejenin kulağı başka sözden murda apam menin apa degen ündü uksa degen şunday mechta niyetim бар эле, бирок ал нерсеге тоскоолдуктар болду. Балким убакыттар өтөт, Кудай буйрса ал бала да чоңойот, бул нерсе дагы болот иншалла. Мына ушундай Зулфа эже, Mikrofonu bana biresin mi? микрофон сизде, анда Ешкіле эмесе. сен сүйлеп отырасың. Ооба, өзү сизде микрофон. Барыңарга ушул кыргыз элине ушул мага колдоруң сунуп, ушул азыркы ушул 4-чү настройкага чейин жардам берип келдиңер. Барыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем, Аллах ыраазы болсун. Барыңарга бекем ден соолук каалайм. Бүлөңөр менен бар болгула, ишиңерге ийгилик каалайм. Ким ооруп жатса Аллахым шифасын берсин. Мен барыңарга дуа кылып атам. Мен жана ушул өзүмдүн жакындарыма ыраазычылыгымды билдирем. Жаркын эжеге, Гүлбарчын эженин үй бүлөсүнө, Жаркын эженин үй бүлөсүнө, Беримбек досумдун үй бүлөсүнө, жана башкаларга айтып кетсем эми баары көп, баарын атап кетсем бирөөсүн атабай калсам тааныш болуп калышы деле ыктымал. Ошол себептен барыңарга ушул жакшы кылуу тилектеримди айтам. Барыңар тынчсыздыкта болгула, бүлөңөр менен аман болгула, ишиңерге ийгилик каалайм. Ушинтип жакшылыктын үстүндө эле жолугушуп жүрө берели, бир туугандай болуп. Жаркын эже, мени айтсаңыз, менин атыман автобусу дагы мындай көптөн көрүп коебуз. Анан өзгөчө ушул Акниет Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Мусаевичке чоң ыраазычылыгымды билем. Медер экөөсүндай десемдей эгиз болуп калдык. Эми төөлүк. Хочешь, не хочешь, все уже дегендей. 24 саат кызмат болсун өмүр бою. Кудай ден соолук берип турса эле кызматыңызда эже болсо. Сен ар дайым ушундай жакшы иштердин үстүндө эле жүр. Бирок өзүңдүн жеке жашооңду да ойлогон. Мен да дуа кылып атам. Жакшылап дуа кылыңызчы. Душ эле кылып атам. Буйруса ошол эле күтүп кал. Баарыбыз каалап эле бата кылып атышат. Сен ошол иштериңе ийгилик кылайм. Ушул күтүнө бактылыкты берсин. Рахмат. Аллахым сени колдоп жүрсүн, катты жүрбөсөң дагы. Ушундай көп сапарларга чыгасың, сени ошо колдоп жүрөт. Биздин дуабыз дагы жаныңда. Туура. Сен аябай мындай сага өзгөчө да ден соолук каалайм. Сен эч качан оорубаш керексиң, вообще оорубаш керексиң да. Вообще оорубаш керексиң. Эми кеде-кедерине врачтарга эркелеп эле кой, болду да. Кеде-кедерине эле. Рахмат эже. Камалатып, Жакшыраак. Колун кармала. Кол сайыныш болуп келип, врачтар колун кармайт да баягы да. Жаш врачтар болот. Болду да. Башка тарынабыз тосагычы. Айтканыңыз келсин эже. Рахмат. Анан сага да ошол ыраазы болдум. Абдан ушинтип жетелеп алып барып келдиң. Кызматыңды кылдың. Колуң менен чайыңды куюп берип дагы колума карматып, сакыр салып аралаштырып берип, зүпүш эже деп көзүм карап, бардыгын колуңан келген аракетиңди кылдың. Сага абдан ыраазымын. Алып барып кайра мынакей үйгө алып келдиң. Ошондон кийин эң биринчи чын жүрөгүмөн өзүм таңдап эметтим. Анан буюрса жайында же күзүндө деле, жазында деле кийип, кеде-кедерине кийип тур мен эстеп. Эже буну каяктан качан алганга үлгүрүп жетиштиңиз? Качан алганга үлгүрүп жетиштиңиз? Жетишеттим да. Сиздин азыркы эже сөздөрүңүз, азыркы мындай жүрөгүңүздөн чыккан ыраазычылык сөздөрүңүздү мен уктум да, ушул жүрөгүңүздөн чыгып атат да бул сөздөрчү. Мына ушул сөздөрүңүз чындыгында мындай баардыгын аңтарып түшөт да. Мына ушул ыраазычылыгыңызды алабыз деп эле жүрөбүз эжеке. Рахмат. Медер менен көп эле айткым келет, бирок мындай кыргызча мындай сөзгө дагы бай эмесмин, бирок көп мындай айткып келем, бирок мындай сөз таппай калам да. Анан кээде оюм чачырап кетет, мындай айтып атып башка нерсени унутуп калам. Толкундоо дагы сезим болот да. Анан айтор мындай кээде видеодо тартылбай калган учурда айтып коем да ушундай сөздөрдү дагычы. Баары ниетке жараша. Эми мен жоктоо деле
Дуаңызды берип турсаңыз дарегиге жетип турат иншалла. Дуа кылып Ооба. турган. Рахмат Зульфия эже, рахмат баарыңызга. Чоң рахмат. Сизге ден соолук берсин Кудай, Зульфия эже. Ден соолугуңуз чың болсун. Буйруса Алла Таала кандайдыр бир жок жерден бир шифасын берип, кулагыңыз толук угуп калсын. Жада калса ушул көзүңүз да көрүп калса кандай гана керемет эле. Бир Кудайдан дуа кыла береличи, балким Алла Таала берүүчү, иншалла берип коет, Зульфия эже, ооба. Анан көп сыгылбаң. Ооба, көп сыгылбаң, кыжалат болбоңуз. Баарыңыздардан ошо Зульфияга кош көңүл кылбай, ушул Зульфия бар экен, ушу дагы настройкасына дагы келип аткан экен, акчасы жетпей аткан экен деп кол сунуп, кол кабыш кылган мусулман бир туугандардын баардыгына Алла ыраазы болсун. Баягы баяндарда айтылып калат го, 20 сом садака берсең дагы 20 балайдан кутулдуңар депчи. Ушу Зульфияга жардам берүүнүн аркасында канча балайдан кутулуп атасыздар. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Биздин карапайым элден чоң нерсени күтсө болот да. Биз ушул 2009-дан бери таанышпыз. Биз канча эшикти сүзгөн жокпуз, канча жерге катыштаган жокпуз. Колумда баранда адамдардан мен 2 жыл мурда ушу Питерге кетердин алдында эле бир байкеден орозонун алдында байке Питер садагыңыздарды кимге бересиздер? Ошондой бир кыз бар эле, ошого жардам берем. Сиздин досторуңуз эми акчалуу, жакшы эле колунда бар адамдар болчу да, жакшы эле Кудайга шүгүр эле. Ошол бир 5-6 доз эле акчаны чогултмой жерден ремонт жасап бере турган балдарга материалын алып бериңиздерчи деп дагы үйүнүздү жеткире алган эмеспиз. Аларга караганда карапайым эл, баягы колунда жок болсо дагы ушу 5 сом тапса, ошо 2 сом 50 тиынын ушуга салып, 10 сом тапса 5 сомун ушуга салып, баардыгын тең бөлүшкөн. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Рахмат. Мээрим ага, мына ушул үйдө электр, сантехник, эмне маселе болсо, мына үйдүн сиздер көрүп турган ремонттун баардыгын ушул Мээрим ага жасаган экен. Дагы да эле келип кабар алып турат, бир туугандай болуп. Жада калса Зульфия эже чакырбаса деле өзү келип бир сыйра тактап карап, не болуп атат, кемчилик жокпу, суусу тешилип калган жери жокпу, турбасы бүтүнбү деп турат. Сизге дагы чоң рахмат Мээрим аке. Рахмат. Бир жакшы сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Не дейм? Негизи эң биринчиден ушу медерге рахмат. Негизи ушундай күнгө ушул медер кылганга, болбосо бул үйдүн эскилиги өтө жетип калып, ушу медердин аркасы менен ушул нерсеге элге кайрылгандан чогулган акчадан ушинтип ашып калып, Кудай көрүп, ушинтип ремонт болгонго жетишип келебиз. Андан кийин ушунда уламдан улам Кудай буюрса жакшы укканга жетишип атат. Аманчылык баарыңыздарга ушинтип кол сунуп аткан, жардам кылып кол сунуп аткан баарыңыздарга да рахмат. Ар бир үйүңүздө тынччылык, аманчылык болсун. Мындай оор эч кимде болбой, мындай чаркылдап мамайыңыздарда арбак, жылуулук. Негизгиси тынччылык болсун. Жергебизде тынччылык, аманчылык болсун. Зульфияга бекемдеп соолук каалайм. Намаздары кабыл болсун. Ушинтип дуа кылып жүрө бер. Медериниме дагы чоң рахмат, ыраазычылык каалайм. Келечекте Кудай буюрса үй бүлөлүк убакытта каалайм. Ушун тапкан ата энеси буюрса аман болсун. Аларды келиңдүү болуп, биз качан жүргөн сүйүнөрдүн күн алыс эмес чыгар. Ошондо күтүп отурабыз. Буюрса жакшы жаңылыктардын баары буюрса алда. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздерди бир нерсе ойлондуруп калышы мүмкүн кийинки настройкасына чейин. Мына мен азыр отчет берген 331.390 сом жана рубль каражатты эми эмне кыласыңар деп ойлоп калышыңар мүмкүн да, бул каражат мына ушул боюнча банкка салынат. Бул банкта счетто сакталат туугандар. Бул каражатка кандай маселе болсо дагы бул кийинки операциясына аппарат сыртын алмаштырганга гана жумшалат, башка нерсесине көз артылбайт дагы. Анан эженин жакыны тааныш эже бирөөсү келип туруп, минте калайынчы, тигинте калайынчы берип турат, ошойсуң деп ал нерсени оюңуздардан нар кылыңыздар. Бул бир гана эженин кийинки операциясына жумшалат. Мээрим ага айтып атпадыбы азыр, могу үйдүн арттырып, ремонт кылып депчи. Ушул үйдөн деле мисалы ошол тыйынды деле буяка сактап койсок болот эле, бирок бул үйдүн акыбалы мышык ыйлай турган акыбал эле да. Зор аппарат 2 миллион сом операция кылдыргандан кийин суу күйдө жашаштык кыйын эле да. Бул ашпай турган деле каражат болчу негизи. Үнөмдөп тырышып ушул кыял эле да, ушул Зульфия эже үйгө келгенде, жаңы үйгө келсе дегенчи. Караңыз, ниетке жараша экен баардык амалдар туугандар. Ниет эле Кудайым берип койду. Сиздер көрүп аткандын баардыгын Кудай ушунчалык деңгээлде жеткирип койду да. Мына ушундай достор, мекендештер, видео аябай узак болуп кетти, сөзүбүз көбөйүп кетти. Туура түшүнөсүздөр, туура кабыл аласыздар. Бул нерсени
мындай жаныңда кошо жүргөн адам же башына бул мүшкүл түшкөн адам же ушул кызматта жүргөн адам гана түшүнөт да бул нерсеничи. Сыртта жүрүп эмне эле болтасыңар, тигине эле болтасыңар деп комментарий бере беришиңиздер мүмкүн, бирок Кудай Таала ушундай сыноо берсе, же болбосо ушундай жумуш берсе, же бир ушундай бир мындай ушул нерсени берсе, анан туура кабыл алып түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Ошон үчүн сиздер ушул видеолорду максималда таратыңыздар. Сөзсүз видеого мен дайым айтып атам, лайк басыңыздар. Жөн эле 2 кнопка менен басып коесуздар, жана ошол каналга катталып коюңуздар. Эмне үчүн мен айтып атам? Себеби бул видеолорду канчалык көп адам көргөн болсо, эженин же болбосо кимдин болсо эле жумушу жеңил болот экен да. Кимдир бир жакшы инсан чыгып, жөн эле чечип коюптур. Келгиле туугандар. Өзүбүз мындай жардам бере албасак да, бирок жардам бере турган инсандарга ушул кабарды жеткирели. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Зулфи эже жакшы калыңыз эми, Сапарың байсалуу болсун. Рахмат. Эсен жетип ал. Рахмат. Буйруса рахмат. Дагы байланышып турабыз, связьте болобуз. Буйруса ооба. Мейли, Жаркын эже сизге дагы тынччылык, эжеди кабар алып туруңуздар Мээрим ага. Буйруса телефондо байланышып турабыз. Маселе болгон болсо, жакын эле коп келип калабыз иншалла. Тынччылыктарды көрүшкөнчө, ассалам алейкум.